ким билет кандай, өкмөт кандай алат бензинди. Ошого карата кымбаттай түшмөйлү. Бензинди билбеймин. Бензин доллар кымбаттап атат деп ойлогом. Анан азыр бул доллар болсо кайра арзандап, кымбатмайча калган нерселер ошо бойдон эле калды. Кымбат дагы деле. Доллар арзандап кетти, 80ге түшүп калды. Арзандабайт. Ошол бензин кымбат дагы деле. Бир 63-70 болуп аткан, азыр 62-70 болуп калыптыр да. Мен бензин куйбайм, солярка куям. Сиздики соляркабы? Канча жейт анан күндө сизге? Мен азыр жейт 7-8 да, жүзүнө. Сиз таксовать этесизби? Эртең менен канчага чейин, кечке чейин иштейсиз да? Жок, өзүм эмеме жагаша, шартмай. Актайбы анан? Мактатуу да эптеп. Бизде өткөндө эсиңиздерде болсо доллар көтөрүлүп кеткенде бир аз бензиндин баасы да көтөрүлгөн да. Анан ошондо долларга жараша бензин дагы көтөрүлүп жатат деп айтып атышкан. Азыр эми көчөттөн бери доллар түшүп атат. 81-80 сомго чейин түштү. Анан азыркы учурда кандай акыбал? Бензин ылдыйлайбы? Баасы дагы түшөбү же ушул бойдон тура береби? Эми өткөндө кандай көтөрүлдү? Бир заматта канчага көтөрүлдү же кандай? Ошондой эле азыр акырындык менен ылдыйлайт. Акырындан ылдыйлайбы? Эми доллар көтөрүлгөндө ошол заматта ошончо көтөрүлгөн жокпу баасы. Ал баягы кымбат баада бул жака келгенде объемдор ошого жараша акырындык менен жумасына кайтадан 30 теңден 50 теңден акырын ошондой көтөрүлгөн. Азыр деле ошондой иш болот. Болжол менен канча сомго ылдыйлашы мүмкүн? Айта алмайм. Эртең бизге заводдордо баа канча болот экен ошону айтат. Ошого жараша анан биз айтабыз. Айтабыз да. Ал жакта азыркы күндө жүн баалар бизге берген экспорт мындай болуп атат. Ошого жараша азыр өзгөрүү болот деп анан биз айтабыз. Канча убакыттын ичинде арзандашы мүмкүн? Эми мына эгерде эртең арзан боло турган болсо, ошо менен контракт бул жака Кыргызстанга ранча келет. 2 жума, 3 жума ошол убакытта акырын арзандап баштайт. 2-3 жумадан кийин арзандашы мүмкүн экен да? Ооба. Примерно ошо канча болуп калат? Айта албайсызбы мында болжол менен? Жок. 4 сомго же 2 сомго дегендей. Бааны так билгенден кийин айтабыз.